Айыл башчылары боюнча айтып коеюн. Өкмөттүн саясатын мен Акылбек Ошенбековичтин ушул жагын колдобойм ушул жерден. Өкмөттүн саясатын айылдарда ким жүргүзөт? Айыл башчылар. Мурун 3 айылда, мисалы Көлтөр, Тогузба, Коңгурлөң бир айыл өкмөт болчу. Азыр ошонго бир айыл башчыны коюп коюптур. Эмне кыларын билбей отурат. Же машинеси жок, эчтегеси жок айыл башы. Клубда айыл башчы кылып коюптуңар. Клубдун директорун ким угат? Айылдын ичинде эмне көйгөй бар айтып берейин. Сугат суу көйгөйү бар, жайыт көйгөйү бар, жол көйгөйү бар. Ичинде чатакташат элдер, күндө аксакалдар сотуна барыш керек. Уурулук бар майда чүйдө. Бири-бири менен бири урушат, аны сотко жеткирбей чечиш керек да, түрмөлөрдөн да жыйнайсыңар, тыгасыңар. Урматтуу Садыр Нургажоевич, сизге кайрылам. Ушул айыл башчылары боюнча бир чечимге келишибиз керек. Муниципалдык кызматкерлер ар бир айылга айыл башчыны бериш керек. Өкмөттүн жүргүзүп аткан саясатын айылда өткөрүш керек да. Кээ бир айылдар мейли ортосу 7-5 километр экен, а кээ бир айылдар 15-20 километр да. Кээ бир айылда 400-500 киши болсо, кээ бир айылда тети Карасууда тиякта буякта 20-30 миң киши бар да, Сузакта. Алар менен иштеш керек да. Дин жаатында иштеш керек, ичинде коопсуздук, кылмышкерлер бар. Наркотик, мал уурдоо ар кандай. 3 айылга деген мурун бир айыл өкмөт азыр жетпейт. Айыл башчыларын институттун кайра алып келишибиз керек, урматтуу өкмөт. Айыл башчыларынан канча сом экономдодуңар бюджет? Айтчы мага үчүн. Мына экономдойбуз деп атып, башынан баштап мына реформа кылдың. Айыл башчыларынан канча экономдодуң? Урматтуу Балбазарлович, айыл башчылар бар, контракт негизинде иштеп атышат. Анан экономиясы менен билем, айыл башчылары бар.